Арбаңыз урматтуу көрүүчү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Чыгарылыштын башында жалпыңыздарды кирип келген жаңа жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн болсо экс-президент Сооронбай Жээнбековдун декларациялары, мал мүлктөрү саясий аренада жемиштүү, кызыктуу болгон жылдары тууралуу учкай кеп кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын бары алдыда. Резиденциясының аймағында жайгашкан мамлекеттик үйдү пайдаланууну токтотот. Иштеткен светке, сууга өзү төлөсүн деген бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү болот. Себеби мурункуларга тийиштүү жок. Чыгышка бар. Кебетебиз бизне. Президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. 6 декабрда Жогорку кеңештин комитети президенттин ишмердиги жана экс-президенттердин макамы тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Экс-президент жаңы шайланган президент кызматына киришкен учурдан бир айдын ичинде президенттин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан мамлекеттик үйдү пайдаланууну токтотот. Ага ылайык жаңы президент ишине киришкен учурдан тартып, бир айдын ичинде экс-президент мамлекеттик резиденциядагы кыймалсыз мүлктөрдү колдонууну токтотушу керек. Мындай мыйзам долбоор албетте парламентте түркүн ойлорго жем таштап, кызуу талкуу жаратты. Айрым эл өкүлдөрүнүн баамында бардык президенттерге бирдей мамиле жасалуу керек. Ошон үчүн мен каршымын баарына. Өзүндө калыш керек. Баары бешөөндө тең калыш керек деп мен өзүм ойлоймун. Демилгени колдобойм. Анткени убагында кыргыз эли шайлаган. Экс-президенттердин бардыгын. Негизи президенттер таза иштеп, жакшы иштеп, эл арасында кадыр барктуу болуп жүрсө, мындай ага бармак эмес. Экс-президенттик макамынан ажыратыш үчүн атайын мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын алкагында гана экс-президенттер макамынан ажыратылат. Анан туруп эле ажыратыш бул жөнөкөй нерсе эмес. Кийинки өзүнүн коллегасына мыйзам чегинде, шайлоонун чегинде мыйзамды бузгай өткөзүп берсе, анда биз эксти берсек болот. Менин жеке оюмча, ал өзү экс-президенттин статусу болуш керек. Ал эми айрым оппозициячыл депутаттар бул мыйзам ишке кирсе учурдагы өлкө башчы Садыр Жапаровдун мөөнөтү аяктагандан кийин ага карата иштей турганын билдиришти. Кандай болсо да мыйзам артка күчү жокту. Бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү болот. Кызматын тапшыргандан кийин резиденция жашабасын, коргоо күчтөрдү колдонбосун, жанагы өзүнө дене сактагычтарды өзү төлөп берсин. Иштеткен светке, сууга өзү төлөсүн деген бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү болот. Себеби мурункуларга тийиштүү жок. Бул мыйзам долбоорунун максаты мамлекеттин мүлкүн жана бюджетти рационалдуу пайдаланууга багытталган. Өзүңөргө маалым болгондой, Кыргызстанда экс-президент макамына ээ болгон 2 өлкө башчы бар. Алар Сооронбай Жээнбеков жана Роза Отунбаева. Роза Исаевна Отунбаева. Мен ата журтумдун алдында ант беремин. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Бул мыйзам долбоору кандай иштейт жана экс-президенттер макамдарынан кол жууйбу азырынча белгисиз. Бүгүн биз экс-президент Сооронбай Жээнбековдун 2015 жылдан 2020 жылга чейин тапшырган декларацияларына, мал мүлктөрүнө токтолобуз. Сооронбай Жээнбековдун 2015 жылдагы тапшырган декларацияларына келе турган болсок, бул убакытта Сооронбай Шарипович мамлекеттик кадр кызматын жетектеп турган.
Декларатор Политмер KG сайтынан алынған маалыматтарга ылайык, bir жыл аралығында жалпы жонунан 476.920 сом киреше тапқан чыгашаларын көрсөткөн эмес. Ал эми мал мүлктөрүнөн болсо аянты 160 чарчы метр болгон үй, 60 чарчы метр түзүлгөн дача үй, сарай жалпысынан 5 гектарды чапчыган 6 жер тилкеси катталган. Мындан тышкары 5700 чарчы метрди түзгөн көп жылдык бактарактарды көрүүгө болот. Кыймылдуу мүлктөрүнөн болсо МТЗ 80 үлгүсүндөгү трактору бар. Бул жылы Сооронбай Жээнбековдун туугандары жалпысынан 3 миллион 600 миң сом киреше табышкан. Аянты 64 чарчы метр болгон бир батирде жер тилкесин жана 2 жайыт жерлерин декларацияда көрсөтүшкөн. Автоунаалардан Lexus үлгүсүндөгү машинасын көрө алдык. 2016 жыл болсо Сооронбай Жээнбековдун карьерасы укмуштуудай тездик менен өскөн. Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дайындалган. Бул мезгилде өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен калайман журттун эсинде. Тактап айтканда, Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысы болуп турганда мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басарын жыйындан кууп чыккан. Чыгышка бар. Кебетебиз бизне. Курат сууну бере турган, кура тургандар акыбалын билбейсиң өзүңөр. Уялбайсыңбы? Чоң жыйынга премьер-министрасы келип атасың. Сооронбай Шарипович, кечирим сурайм, мен даярданган болчу. Тизме боюнча биз сунуш бергенбиз. Бизге токтот, өчүр. Даярданып келгенсиң. Чык бар. Чык эшикке сөзү социалдык тармактарда күлкүлүү мемдерге айланган. Чыгышка бар. Чыгышка. Братан, мали, дэн, молоко, братан. Чыгышка. Все, братан, дэн, geçko, братан. Мыналарға бір күбек бар қой, атайын оштан келіп қат, жақсылап қарасын беріп қоңды. Жоқ, Ермек байке жешпейді, бізде қалыстар тауы жешеді. Кем ұрыстан жешеді, мыналарға бір көк. Рысбек, чығышқа. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болгон жылы 870 миң сом тапкан. Мал мүлкү кыймылуу жана кыймылсыз мүлктөрүнөн олуттуу өзгөрүү болгон эмес. Ал эми жакындары бул жылы 2015 жылга салыштырмалуу азыраак киреше тапкан. Жалпысынан 2 миллион 400 миң сомду түзгөн. 2017 жылы Жээнбековдун үй бүлөсүнө дөөлөт конгон жыл десек болот. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодо алдыга озуп чыгып, өлкө башчылыгына келди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев болгон күчүн жумшап, Соке досун өлкө башчылыгына алып келгени баарыбызга маалым. Бул жылы Сооронбай Шариповичтин жылдык кирешесинде мурдагы жылдарга салыштырмалуу олуттуу өзгөрүү болгон эмес. Болгону 890 миң сомдой киреше тапкан. Мал мүлкү кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүндө да өзгөрүү жана жылыштар болгон эмес. Ал эми жакындарынын табышы 1 миллион сомго көйүп, 3 миллион 700 миң сомду түзгөн. Кыймылсыз мүлктөрү өзгөргөн эмес, мурдагы жылдарга салыштырмалуу автоунаалардан Lexus 470 жол тандабасы бар. Эми 2018 жылга келсек, бул жылы Сооронбай Жээнбековдун кирешеси 1 миллион сомдун айланасында болгон. Бирок жер тилкелеринин саны арбыган. Мурда 6 жер тилкеси бар болсо, 2018-де алардын саны 22-ге жеткен. Тактап айтканда, Жээнбеков президент болгондон кийин анын жана жакын туугандары жер тилкелери 5 эсеге көйгөн. Ал эми кыймылдуу мүлктөрдөн болсо баягы эле МТЗ 80 трактору көрсөтүлгөн. Жакындардын кирешелери артып 4 миллион 200 миң сомду түзгөн. Алардын да жер тилкелеринин саны 12-ге жеткен. 470 Lexus жол тандабасынан тышкары 7 миллион сомго бааланган ири мүйүздүү жандыктар жана 640 миң сомдук жылкыларды декларацияда көрсөтүшкөн. 2010 жыл болсо кирешеси 969 миң сомду түзгөн, башка олуттуу өзгөрүү болгон эмес, бирок туугандарынын кирешелери арткан. Бул жылы алардын табышы 5 миллион сомго жакындаган. Башка жылдардан өзгөчөлөнүп 20 миң сомдой чыгашасында көрсөткөн. 2020 жылга келе турган болсок, Сооронбай Жээнбеков октябрь окуяларынан кийин бийликтен кетти. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым.
Декларацияға лайық ал 2020 жылы 944 000 сом киреше тапқан, бирок чыгашасы деген графа толтырылған емес. Мындан сырткары ага 166 чарчы метрлик турак жай жана МТЗ 80 үлгүсүндөгү трактор таандык. Экс-президент 23 жер тилкесине ээлик кылат. Ал эми Силет Политмер KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык Сооронбай Жээнбеков Шарип ата дыйкан чарбасына 20 жылдан бери ээлик кылып келет. Тактап айтканда 2002 жылы бул чарба каттоодон өткөн. Директор катары ошол убакыттан бүгүнкү күнгө чейин Сооронбай Шарипович көрсөтүлгөн. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү берүүбүздө биз экс-президент Сооронбай Жээнбековдон 5 жылдык декларациясына тапкан кирешелерине саресеп салганга аракет кылдык. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.